Чоқысы бүткүл чыгыш рухунун балбылдап көк асманда жылдыз болуп, көнөрбөй кылымдарга күйүп турар, кыргызы турган кезде кыргыз болуп деп эл акыны Абдыжапар Эгембердиев агабыз Саякбай Кырлаев карата жазган ырында так ушундай 4 сапты жазган. Чыны менен эле жер бетинде кыргыз жашап турган кезде Саякбай Кырлаев түбөлүк асманда ырдын жылдызы катарында түбөлүккө жашай берет. Анда эмесе Саякбай атабыздын улуу дүйнөсүнө баш уруу менен жалындаган жаштарды алып келген Манастан интеллектуалдык теле таймашы кезектеги өзүнүн чыгарылышы менен кайрадан коомдук 1-каналдагы өзүнүн таймашын баштады. Эсенсиздерби? Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына Манастан интеллектуалдык теле таймашынын уюштурулгандыгынын 10 жылдык урматына карата өткөрүлүп жаткан быйылкы 10-айланпабыздын жарым финалдык беттешине келген топторду тааныштырсам, бул Алчы тоолуу Чаткал районунан келген Улуу Дүйнө тобу даярдаган мугалими Розалиева Гүлмира эжебиз. Ал эми алардын атаандашы болуп, республикалык тандоо турдагы таймашыбызда эң жогорку 50% топтоп бүгүн минтип жарым финалдык беттешке келген, Ордо калабыз Бишкек шаарынан катышып жаткан Оомат тобу даярдаган мугалими Асанбаева Динара эжебиз. Оомат жана Улуу Дүйнө топторунун атаандашы Алысы Каракулжа районунан келген Ордолуу Ош облусунун намысын белине байлап келип отурган топ Аян тобу даярдаган мугалими Шамшиев Шеркулагайыбыз. 3 топ тең облустук жана республикалык тандоо турларда өздөрүнүн чыны менен мыкты экендигин көрсөтүшүп, ар бир топтун ичинде сөзүнө сөз өрүлгөн, сөйлөтү мыкты көрүнгөн оюнчулардын бүгүн дагы биздин студияга келгендигин көрүп турабыз. Урматтуу топтор, кадырлуу устаттар, сиздердин таймашыңыздарга сара эсеп салчу калыстар курамын тааныштырсам, курамдын төрагасы, эмгек сиңирген артист, даңк медалынын ээси Назаркул Сейдирахманов атабыз. Элибиздин эмгек сиңирген артисти белгилүү Манасчы Рыспай Исаков агабыз. Жана ошондой эле Якутияда өткөн эл аралык айтуучулардын кароо сынагында баш байгенди багындырып, Жакут бриллиант медаль тагынып келген элибиздин эрке уулу Манасчы Замирбек Баялиев агабыз биздин катарда. Калыстар курамы сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар, устаттар, сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Орун алып берсеңиздер, таймашыбызды баштасак. Анда эмесе таймашыбыздын эң биринчи бөлүмү болгон ураан чакыруу бөлүмүн баштайбыз. Алгачкы кезек Чаткал районунан келген Улуу Дүйнө тобунда. Улутум кыргыз, улуу дүйнөм Манас, тилим кыргыз, урааным Манас. Манас, Манас, Манас. Кылымдарды камтыган түпкүрүнө, кыргыз деген тарыхта улуу журтпуз. Хан Манасты сактаган ушул күнгө, топтун аты бүгүнгү Улуу Дүйнө. Байыркы эл кыргызбыз улутубуз, улуу дүйнө Манастын тукумубуз. Бабалардын санжырасын жатка айткан, сыймыктанам кыргыз десе улутубуз. Кырандыкты калкыңа, мурас кылдың эр Манас, улуу дүйнө тобуна ак батаңды бер Манас. Манас, Манас, Манас. Мен топ башчысы Наргозиев Эдил, топ мүчөлөрү Макталы кызы Тинатин, Бузурманкулов Убайдулла. Улуу Дүйнө тобуна ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Кезек Ордо калабыздын намысын коргоп катышып жаткан Оомат тобу сиздерде. Ынтымак достук баяны, Оомат топ келди алдыңа. Ала тоо конушуну элеген, ак калпак элим, арба. Элиң сүйсөң, эгер сен эр Манастай, кастарласаң ынтымакты зор бакайдай. Бакыт, дөөлөт кошо келечи болуп, Оомат келет элиме улуу тоодой. Оомат келсин элиме, агымы таза суулардан, мейкини ачык асмандан, жараткандын өзүнөн. Артып барат ата журттун көркөмү, кимдер бөлөйт гүлгө биздин өлкөнү. Биз бөлөйбүз ата журтту гүлзарга, биз болобуз ата журттун эртеңи. Биздин ураан Манас, Манас, эр Манас. Мен топ башчысы Мирланов Арсен. Калыбаев Зайсанат. Кудайбергенов Бактөлөт. Оомат тобуна дагы ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Кезек алардын атаандашы болгон биздин Каракулжадан келген Аян тобунда. Аян келбей, эл чабылып тентиген, аян келбей, кыргыз эли кемиген, көз камандар өз рухун жоготуп, өзүмчүлдөр эл намысын тепсеген. Аян келип жакып жатып түш көргөн, аян келип чийирди да сүркөргөн, аян түштү жооруп берип ак балтай, эл үмүтү бала Манас төрөлгөн. Элиме аян келсекен, батасын кызыр берсекен, эл үчүн иштеп эреендер, элиме Оомат келсекен. Ордолуу Оштун атынан Хан Манас менен Хан Бакай Каракулжа ат койгон жеринде салам айтабыз. Улутубуз кыргыз, кыргыз, кыргыз. Урааныбыз Манас, Манас, Манас. Топ башчысы Бекмырзабыз Карлыгач, топ мүчөлөрү Жумагулов Атахан, Тудумаматова Сирена.
Баракелде 3 топтың жалынды bir кылка бирден менен амандаш урандарын чакырды. 3 топко тең ийгилик каалайбыз дагы. Уран чакыруу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын экинчи бөлүмү болгон 3 илтик бөлүмүн баштайбыз. Чексиз ойдун ченемсиз күчү болгон адам акылынан сырткаркы окуялар менен булам сайын байып олтурган ошол учурда элибиздин көөнө тарыхынан пайда болуп эчендеген нерселерге ширетилип сугарылган сөздүн гүлү каймак алпынган улуу дүйнө көркөм сөз өнөрүнүн көз кайкан бийиктиги болгон поэзиянын кыл чокусу Манас аалам менен таймашыбыздын экинчи бөлүмү болгон 3 илтик бөлүмүн баштайбыз. Алгачкы суроо Манас эпосундагы алгачкы окуялардан биздин Чаткал районунан келген улуу дүйнө тобуна берилет. Жолой баштаган 10 000 аскерди талкалагандан кийин Манас кайсы мифтик каармандар менен жолуккан? Манас жолой баштаган 10 000 колду өлтүргөндөн кийин, талкалап жок кылгандан кийин, бул 40 жыл тенге Шаятага жана Кызырга жолугат. Мына ошондо бул эң алгач эле бул Карышкырга жолугат. Андан кийин бул Кара Чаар Кабылан Капталында чамды деп ушул Кара Чаар Кабыланга жолугат. Чолок Көкжал Арсанга жана ошондой бул Алып Кара Куш Зымырыкка үстүндө арбай бутун сунуп алыптыр деп айтылган жери бар. Азаматсыздар, жооп туура улуу дүйнө тобу. Кийинки суроо биздин ооматтуу сиздерге. Алгач Алтайда жолукканда Кызыр ата Манаска кандай буюм тартуулаган? Кызыр ата Манаска жолукканда кош бадана торгой көз, жакасы алтын жеңижес деп көк тонду Манас атабызга арнап ыйгарат. Ооматтуу азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо аян тобу сиздерге. Манас атабыз менен Кызыр ата канча сапар дос болгон? Манас атабыз менен Кызыр так 42 сапар достошкон. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо кайрадан биздин улуу дүйнө тобу сиздерге. Чегебайдын Чегебай ысымын өчүрүп Кутубий деп ким коёт? Эмне үчүн Чегебайдын ысымы Кутубий деп өзгөрдү? Чегебай атын өчүрүп Кутубий деп койгон бул Кызыр. Ал Чеге деген уул экен, бул калмактын аты экен. Бул калмак дининен, капыр дининен өтүп кара динден ак болду. Бул бунун ысымын мусулманча ак динде коелу деп анын атын Кызыр Кутубий коет. Кутубий койгонун себеби бул кутмандуу болсун. Манасым өзүңө кутмандуу болсун. Туу түүнө турчу, согушсаң өзүңө жан жолдош болчу эр болсун, сага кутмандуу болсун деп айтат. Ошентип, ошол себептен Кутубий деп аталып калат. Айтылат эмеспи эме депчи? Кут бул мындай боз үйдүн түндүгүнөн түшкөн мындай эриген коргоштун алтын сымагы ушундай бир жакшылык нерсе деп айтылат эмеспи? Ошондой болсун деп. Азаматсыздар, улуу дүйнө тобу, жооп туура. Кийинки суроо ушуга өңдөш эле суроо. Ооматтуу сиздерге. Алгач Манасты көргөн Кутунай Манастын Манас экенин билгенби? Алгачкы жолу Кутунай Манастын Манас экенин билбей, аны калмак деп ойлоп кошойго айтып барат. Жооп туура. Азаматсыздар, кийинки суроо кайрадан аян тобу сиздерге. Алтайдагы Манасты кармап келгендиги үчүн Кара Жойго Эсенкан кандай тартуу кылмак? Каражой биринчи жолой Манаска алы жетпей калгандан кийин Эсенкан баш болуп, жолойлор Каражой менен сүйлөшөт. Айнан айын Каражой мергенчилик бар эле. Эгерде ушул ок жетпеген аты бар, бул тулпары менен баатыр болуучу дейт. Бул баатыр болуучу тулпарын аткынын аны мага тирүү кармап келгениң дейт. Ошондо Каражойго айтат: "Мен сага кандык беремин, Кытай калмактардан сага кандык алып беремин, сага баалуу белектерди беремин" деп ошол жерде Эсенкандын айтканы бар. Негизинен жооп туура. Окуучулар окуядан кабардар. Ал эми кайсы кандык дегенде баашасы жаткан бак бурчун экендигин дагы айтышса жакшы болмок, толук кандуу упай болмок. Аян тобу, калыстар тобу албетте сиздердин жоопту дагы баалайт деген ойдобуз. Кийинки суроо улуу дүйнө тобу сиздерге. Бакайдын балалыгы кайда жана кимдин колунда өтөт?
Бакайдын балалыгы бул Олуят чалдын колунда өтөт. Олуят чал бул Бакайдын бакма атасы болот. Себеби Каракандын 8 жылдын алауке менен молто чапканда Олуят чал Бакайды жердин түбү желпинишке алып барып багат. Мына ошондо Бакай Азаматсыздар жооп туура. Кийинки суроо Ооматтуу сиздерге кыз сайкалдын балбаны ким? Кыз сайкалдын чора балбаны бул Эрмек хандын болот. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан биздин Аянтоо сиздерге. Ийгиликтерди каалайм Аянтоо, жакшылап жооп бериңиздер. Кыргылчал кимдин колунан каза тапкан? Бұл жерде Семетейдин бөйрөгү менен Сарыкан элчиликке барганда, Абыке көшкө элчиликке барганда, тууган бололу, бир эл бололу, бир жер бололу, биригип иш кылалы, Кытай калмакка чогуу казатка аттаналы, биз элибизди коргойлу, жерибиз менен бирге бололу деп айтат. Ошол жерде Сарыканды, кыргылчалды Сарыкан өлтүргөн жери бар. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан улуу дүйнө тобу сиздерге. Биримдик деген улуу күч, бет алып келбейт бүлдүргүч. Макалды чечмелеп бериңиздер. биримдик деген улуу күч, бет алып келбейт бүлдүргүч. Бул ушул ынтымак, ырыс алды ынтымак деген макалга уйкаш келген макал. Эгерде кайсы бир эл же кайсы бир жоокерлер ынтымактуу болуп, кайсы бир эл ынтымактуу боло турган болсо, биригип, бири-биринин сырын душманга айтпай, согуша турган болсо, же иш кыла турган болсо, аларга эч кандай башка душман келип кол сала албастыгы сырттан. Мисалы, эпостон мисал келтире турган болсок, бул чоң казатта сандаган калмак көп Кытай болгон. Мына ошондо жанагы 12 кандын эли артка ооруга кайтса дагы 43 берен жаны согушкан айтылат. Мына ошондо алар бири-бирине элге элибизди сактайлы, баарыбыз биримдикте болуп, ынтымактуу болуп, элге көп кол жеткизбей согушалы деп, ошол 43 берен жан болсо дагы, ошол ынтымакта болуп, Кытайды бир 40 күн, 40 түн өтө көп күн элге жеткизбей кайтарып турган жери айтылат. Рахмат, улуу дүйнө тобу. Кайсы бир деңгээлде жооп бергениңиздер Калыстар тобу тарабынан бааланат. Албетте корутундууда Калыстар тобу өздөрү айтканы турат. Ал эми ага чейин Ооматтуу сиздерге карата келген макал "Куюн алаар үйүм жок, кууп алаар малым жок" деген макалды чечмелеп бериңилер. Куюн алар үйүм жок, кууп алар малым жок деген макалда биз мындайча чечмеледик. Бул 40 чоро келип Манаска кошуларда, Манас бардыгы келгенде үйү жокко үй берип, тону жокко той берип, тон берип, бардыгын өзүнүн чоросуна кошуп алган. Биздин оюбузча, биз Кыдыр алейхиссалам, Кызыр, байлыкка, дүнүйөгө кызыкпаган, дүнүйөдө бул адамдардын арасында жашабаган думаналарды элестеттик. Кийинки макал, урматтуу биздин Аянтоо сиздерге "Аял кесири эрине, эр кесири элине" деген макалды чечмелеп бериңиздер. Аял кесири эрине, эр кесири жерине. Бул жерде макалды чечмелей кетсек, кесир деген бул жамандык деген. Мисалы үчүн, аялдын жаман болгону эркек да жаман болот. Үйдөгү кандай болсо, сыртта да кандай болот. Демек ошол эрдин элине тийгизген. Мисалы үчүн, эпостон мисал келтире кетсек, бул жерде чачкейди мисал келтирсек болот. Биримдиги жок, ошол жерде эрине кесир келтирип, ошол жерден чачкейдин жана ошол үй бүлөнүн немеси менен Семетейдин кайып болушуна дагы себепкер болгон жери бар. Улуу дүйнөгө башырып, ошого аракет кылып аткан окуучулар экениңерди унутпашыңар керек. Демек, силердин сөз байлыгыңарды биле турган жер ушул эле жер. Негизинен алып караганда. Анан биринчи тайпага берилген макал биримдик деген улуу күч, бет алып келбейт бүлдүргүч деген нерседе, эми бул жамаат тайпа менен жооп бере турган нерсе да, бирок ошол ортодо бирөөңөр айтып атасыңар, бул тескери ойду айтты да, аркы жигитибиз тиги биримдикке каршы келген мисалдарды айтып кетти. Андан кийин оңдогонго аракет кылды. Ошол жөнүндө дагы өзүбүз Калыстар негизинен карап, оюбузду, баабызды беребиз.
Бирок бул жерде негизги нерсе биримдик экендигин, биримдик болбой калат деген ойду айтып атат. Бул жерде тескерисинче ошол ынтымак бир болсо эч ким билдире албайт деген нерсе жөнүндө сөз болуп атат. Бирок кийинкиде берки тайпа башы ал нерсени оңдогонго аракет кылды. Экинчи тайпага берилген куюналар үйүм жок, куубалар малым жок дегенди негизги маселе менин жеке пикиримде. Тиги кызыр жөнүндө же башка жөнүндө болуп аткан жок. Бул жана жылаңачты 40 каракчы тоной албайт дегендей эч нерсеси жок, аяна турган эч нерсеси жок, коруна турган эч нерсеси жок. Бирөөдөн кокус сел алып кетти дей турган болсо ошондо жогото турган эч нерсеси жок нерсе жөнүндө айтылып атат да. Ал эми үчүнчү макал, үчүнчү тайпага берилген макал боюнча карындашыбыз аябай сергек жооп берип атат. Өзү сергек акыл кыз экен, ыраазычылык билдиребиз. Болгону мисалынан бир аз шекилип кетип калды. Чечмелөөдө абдан туура чечмеледи. Ушуну менен биз 3 илтик бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын 3-чү бөлүмү болгон угуптап бөлүмүн баштайбыз. Алгачкылардан болуп биздин улуу дүйнө тобуна Нурбек Талантбек уулунун айтуусундагы үзүндүнү сунуштайбыз. Ал эми биздин оюнчулар болсо көнөргөн сөздү таап, аны айтып беришет. Алаңгыча дорголор алып кирдиң чыракты, алтын такта буту жок, так алдында кыйраптыр. Алманбеттин ненеси бул бут бузулуп түшкөндө буркураптыр, ыйлаптыр. Биз бул жерден дорго деген көнөргөн сөз таптык. Бул дорго деген сөздү чечмелей кетсем, бул чабарман, бул чабарман, ат чабарман, кабар жеткизүүчү. Кайсы бир элден экинчи элге кабар жеткизүүчү бул чабарманды дорго деп айтат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроону биз ортодогу оомат тобуна Самат Көчөрбаев агабыздын айтуусундагы үзүндүнү сунуштайбыз. Эл тең уруп чочунуп, элден качып жошунуп, безип калган турбайбың алдаган чаң кызыктың. Ошондо сезип элен калган турбайбыңа. Тилекке каршы биздин оомат тобунан жооп болгон жок. Бул жерде кайсы сөз катылгандыгын Самат Көчөрбаев агабыздын өзүнөн угабыз. Эл тең уруп деген көөнө сөз бар. Бул чоочунуп, селт этип кетүү дегенди билдирет. Кийинкилерден болуп биздин аян тобуна карата Арыспай Саков агабыздын айтуусундагы үзүндүнү сунуштайбыз. Экранга көңүл буралы. Сопол куйрук сом туяк, арыгы мағы бүлініп, жер жайнаған жылқыдан артық жаңанасыны көрініп. Бұл жерде сопол куйрук деген сөздү таптык. Сопол куйрук деген бул жүнү куйругунун аз калгандыгы билине айтылат бул жерде. Ошо жылкыга карата, жылкынын куйругунун аз калгандыгына карата. Жооп туура азаматсыздар. Чолок куйрук же болбосо суюк куйрук деген мааниде келип атат. Жылкыга тиешелүү экендигин туура таап бердиңиздер азаматсыздар. Ушуну менен биз угуптап бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз таймашыбыздын 4-чү бөлүмү болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүн баштайбыз. Өзүңүздөр билгендей, биздин бүгүнкү таймашка катышып жаткан улуу дүйнө, оомат жана аян топтору таймашыбыздын соңку топторунун катарына кирип жаткандыгын эске салгыбыз келет. Дегенибиз топтор бири-бири менен суроо алмашып алган жокпу деген негизде биз залда отурган топтордон суроо берүүнү туура көрүп турабыз. Алгачкылардан болуп Карагулжадан келген аян тобуна, Таластан келген Жетосуят тобунун суроосу. Манас эпосунда Момото Коч кайсы окуяда кездешет? Бул жерде бизге Момото Коч деген сөз келди. Кайсы окуяда кездешет дейт. Биздин оюбузча бул көбүнчө аш тойлордо, жакшылык иштерде болушу мүмкүн. Көктөйүн аш болуп кетет. Үйүрмөнүн сасына 3 күн жыйын кырды эле дейт. Ошол жерде болушу мүмкүн деп айта алабыз. Жок, канчалык деңгээлде туура?
Манастан коркуп качып бара жаткан ал экөө Ак өзөнүндө орук кылып, ошол жерде Момотокоч ылаңман жан казанга кайнатып жаткан экен ал экөө деп кездешет. Упай? Упай бере албайбыз. Рахмат. Анда эмесе кийинки Чаткал районунан келген улуу дүйнө тобуна Бишкек шаарынан катышып жаткан Өзөк тобунун суроосу. Биздин сурообуз төмөнчө. Семетей Баатыр Жоодур Баатыр менен кайсы окуяда таанышкан? Ошол окуяда Карагул өзүн мен байдын уулу Жоодур абаңмын, мен сени күтүп жүргөнмүн. Коңур байдын колунда кордук көрүп жүргөнмүн. Сени мен тууганым келген турбайбы? Мен Жоодур абаң болом, Жоодур Баатыр болом деп өзүн Семетейге таанышкан жайы бар. Жооп толук кандуу туура болгондуктан силерге 5 деген упай беребиз. Анда эмесе ортодогу Оомат тобунан Арындан келген Асылзат тобунун суроосун угабыз. Оомат тобуна сурообуз. Көкөтөйдүн ашында Манас эр сайышка Коңурбай менен чыкканда биринчи кайсы тулпарды минип чыгат? Биринчи Алмамбеттин аты Сараланы минип чыгат. Эки каршы жооңар туура эмес болуп калды. Биринчи Калкамандын караты минип чыгат. Ал өтө эле батылар минүүчү ат эмес болгон, ошондуктан бат эле чарчап калганда жанында коштоп жүргөн Сараланы жаадай учуп мингени деп айтылат. Бул жерде Манастын ушунчалык ыкчам кыймылдаганын да билсек болот. Эр сайышып жатып, аттарды алмаштырууга жетишет. Упай? Упай бере албайбыз. Анда эмесе таймашыбыздын 4-чү бөлүмү болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын соңку бөлүмү болгон сырттандарды сынайбыз бөлүмүнө кезек келип жетти. Өзүңүздөр көргөндөй таймашыбыз ушул бөлүмдөргө чейин бир бөлүмдө солгунураак жооп берген топ, кийинки бөлүмдө өздөрүнүн артыкчылыгын көрсөтүп аткан. Так ушул бөлүм чечүүчү бөлүм экендигин эске салгыбыз келет. Анда эмесе улуу дүйнө тобу даяр болсо, берилген 20 секунддын ичинде 10 суроону узатууга мен даярмын. Семетей таласка келгенде Бакай 98 жашта беле? Жок. Ажыбай ажайыптан окуганбы? Жок. Ажыбай карт күрөңдү кайыптан таап алганбы? Жок. Ак бекинин баштапкы ээси Көбөшпү? Жок. Бакай энесинен 6 айында ажыр айрылганбы? Ооба. Жезнай бул өсүмдүктөрдүн түрүбү? Жок. Кошой ат башыны жер дегенби? Ооба. Куялынын тулпары жел жетпеспи? Ооба. Төштүктүн тулпары чал куйрукпу? Ооба. Чаткал районунан келген биздин улуу дүйнө тобу өздөрүнө берилген убакыттын ичинен 9 суроону угууга жетишти. Анын ичинен тилекке каршы 3-өсү ката болуп, 6 суроого так жооп берүү менен 12 упайды топтой алды. Кезек Борбор калабыздан катышып жаткан Оомат тобунда. Үмөтөй атасынын өчүн алганга келеби? Ооба. Ак тулпар Темиркандын тулпарыбы? Ооба. Бок мурдун 11 эжеси болгонбу? Ооба. Сарала Чубактын тулпарыбы? Ооба. Уялынын жигит башчысы Элмуратпы? Жок. Карадөөдү Сарбай өлтүрөбү? Ооба. Семетейди Көкмөнчөг алып кетеби? Ооба. Семетейди Сайкал алып кетеби? Жок. Беш беренин ичинде Гүлчара барбы? Ооба. Манастын казынасы Кара үңкүрдөбү? Ооба. Оомат тобунун топ башчысы так ушул бөлүмдө өзүнүн сырттан экендигин көрсөтө алды. Өзүңүздөр билгендей 10 суроонун ичинен 2-өсүнө гана ката жооп берип, жыйынтыгында эң жогорку деген 16 упайды топтоду. Азаматсыздар, кийинки кезек Аян тобунда. Толтой менен Кыяс Багыштын балдарыбы? Ооба. Чыңкожо Текечинин баласыбы? Жок. Бууданбек Көкчөнүн токолубу? Жок. Гүлчаранын аялы ак балабы? Ооба. Арунке Гүлчаранын өзү багып өстүрөбү? Жок. Бирмискал Эсенкандын кызыбы? Ооба. Бирмискал менен Бургулчаны таласка Бакай алып келеби? Ооба. Манастын элчи чороосу Ажыбайбы? Ооба. Гүлчара жарадар болгондо ак бала Канчорого тиеби? Жок. Ак шулкардагы куу өрдөктүн этинен чогуп жейби? Ооба. Таймашыбыздын 5-чи бөлүмү болгон сырттандарды сынайбыз бөлүмүндө Каракылжа районунан келген Аян тобунун топ башчысы кыз экендигине карабастан эң мыкты деңгээлде жооп берип, берилген убакыттын ичинен 2-өсүнө гана ката жооп берип, жыйынтыгында 8 суроого туура жооп берди. Жыйынтыгында эң жогорку деген 16 упайды топтой алды. Кадырман көрүүчүлөр, сиздер Манастагы интеллектуалдык телетаймашынын бүгүнкү чыгарылышынан республикабызга эң мыкты деп табылып келген топтордун жарым финалдык беттешин көрүп жатасыздар. Эфирге чыгышына зор колдоо көрсөтүп жаткан биздин демөөрчүбүз жана өнөктөшүбүз Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине терең ыраазычылык билдиребиз. Экен. Бүгүн жаштар деги эле дүйнө коомчулугу сүйүүгө ким гана баш урган эмес. Биз Манастабыздын лидерлигин, асыл нарктарын, сапаттарын баарын айтып атабыз да.
Бирок ошол эле учурда дүйнөдө дагы бир чындык бар, бул сүйүү. Ким гана сүйүүгө багынган эмес, ким гана сүйүүнүрдаган эмес. Ана Манастабыз барган жерин чаап алып, олжо катарында зайыптарды алып келип олтурат да. Каныкей энебизди дагы барып Бакайдын Жакыптын сунушу менен барып алат да. Анан Манаста деги сүйүү кездешеби? Мисалы үчүн Манастабыз өзү бирөөнү көрүп, балкып, жүрөгү езилип, мен сага жетиш үчүн деп сиз жазгандай жамгырдын ар тамчысын санаган саптар же окуялар барбы? Манас Батыр сүйүүдө дагы Манастай сүйгөн. Муну даңазалай турган нерселер көп да. Бул билинбейт, бирок окуяны тереңдеп көрсөк, элестетип көргөлө Манастабыз бир көргөндө сүйүп калып атат. Манастабыз өлүм алдында дагы нарктан жанган эмес. Коңурбайды ошол нарктан чыкпаган үчүн өлтүрбөй койгон, кошоюн сөзү менен. Колунда турган Коңурбайды өлтүрбөй кое берет, нарктан чыга албай калат. Бирок Каныкейди көргөндө сүйүп калып, нарктан чыгып кетип атат. Эрежеден чыгып кетип атат. Ал эми көрбөсөм болбойт деп эле өрүп калат. Болбойт десе болбойт, тап кылам, жолун тап кылам, мени жолуктургула деп атат. Анан ажыбай эбин таап жолуктуруп атат, Мына күйөө жолдош деген түшүнүк ошондон калды деп атабыз да. Ошондогу Манастын абалын элестетип көргүлө. Ал бардык нерсени унутуп калды. Бул наркты дагы, салтты дагы али экөө нике болу элек, нике байлашы элек, тою түшкөн атат, бирок нике байлашы элек болбой эле, жок мен көрөм деп туруп алды да. Манастын сүйүүсүнүн күчү ушунда жатат. Бул биринчиси. Экинчи сүйүүсүнүн күчүн айта турган болсок, ошол эле учурда, үйлөнүп аткан учурда ал кайра жинденип кетип атпайбы? Жинденип кетип букарга ызычуу салып кирип атат да. Ызычуу салып киргенде Каныкей энесинин уулугу кайра алдынан кечирим сурап чыкса, тоо көчкөндөй күркүрөп келаткан Манас, аны эч ким токтото алмаган эмес да. Каныкей энебиз суй салып чыкса, эч кимге токтоого болмас, кан буугадай токтоп атпай, кан буугандай токтоп атат дагы, эч нерсе болгондой, молданын кызындай болуп тымпыйт, түшүп калып атат. Мына сүйүүгө кандай баш бурган, сүйүүгө болгон мамилеси канчалык. Ошол сүйүүгө болгон мамилеси канчалык экендигинин дагы бир далили ал кыз сайкалды албай койгондугу болуп атпайбы? Баракелде. Мына ал сулуулукка суктанбаган жүрөк болбойт деп айтабыз, а? Манастабыз дагы ошондой эле адам катары, кыз сайкалдын эрдигине дагы, шердигине дагы, эр катары, батыр катары ал батырлыкты баалайт да биринчи кезекте. Кыз сайкалдын сулуулугун эмес, батырлыгын баалап атат. Аны жактырып калып атат. Ал эмес Каныкейдин үстүнө алайын деп барып токтоп калып атат, себеби сүйүүгө болгон мамилеси канчалык улук Манастабыздын. Каныкейдин акылы, Каныкейдин амалы, Каныкейдин сүйүүсү ушунчалык нерсе жетип калган, алмашкыс болуп калгандагы ошол себептен Манастабыз ошончо жактырып турган адамын дагы сүйүүсүнө алмашкан жок. Баракелде. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Манас эпосунда үй бүлө институту дагы жогорку деңгээлде чагылдырылгандыгын Манас Рыспай агабыздын оозунан угуп отурабыз. Рыспай эке, терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызда кимге гана ким баш кошуп түтүн булатып жатса, түтүнү түз булап коломтосунан очого өчпөсүн деген жакшы тилектебиз. Ал эми сүйүүдөн жаралган уул кыздар аттан түшпөстөн, казаныбыз оттон түшпөсүн. Ар бир кыргыздын үй бүлө очогу түбөлүккө тутанып турсун. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына, Манастан интеллектуалдык теле таймашынын уюштурулгандыгынын 10 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан таймашыбыздын бүгүнкү эфири канчалык деңгээлде болду? Жалпы жыйынтык канча? Кайсыл тайпа, кайсы бөлүмдө өзүнүн артыкчылыгын көрсөттү? Кеп кезеги калыстар тобунун төрагасы Назаркул ата сизде. Эми жалпы жыйынтыгыңарды кошуп коеюн. Мына улуу дүйнө деген 46 упай алды. Оомат 41 упай алды. Аян деген топ 46 упай алды. Шуну менен жыйынтыктады. Бүгүнкү биздин таймашка келген Аян, улуу дүйнө жана Оомат топторунун таймаштары жогорку деңгээлде болгондугун калыстар тобу дагы айтты. Ушуну менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан Манастан интеллектуалдык теле таймашынын жарым финалдык беттешинен жалындуу топтор менен амандашканча, улуу журт эсен туруңуздар.